Мугалимдердин номер 1 проблемасы бул балдар билимге кызыкпай калды, китеп окубай калды дейт. Бирок билимге кызыкпаган, китепке кызыкпаган балдар илгери деле болгон. Советтер Союзунда деле окубаган, экиге окуган балдар болушкан. Азыркы учурда маселе балдардын китеп окубай калганда же билимге кызыкпай калгандыгында эмес, биз маселени балдардын виртуалдык жашоого кирип кеткендигине коюшубуз керек да. И бул жерде мугалимдин эмес, ата-эненин жоопкерчилиги 100% болуш керек. Потому что караңыздар, Бириккен Улуттар уюму айтып атпайбы, 2050-жылдары дейт, ар бир айылда, ар бир шаарда бирден жиндикана ачылат, психбольницалар ачылат дейт. Неге десе, ден соолук үчүн, бирок менталдык жактан жабыркаган адамдар көбөйөт дейт. Биз азыркы учурда өзүбүздүн балдарыбызды өзүбүз эле өлтүрүп атабыз, телефон берип. Телефонго кирип алган адам ал китеп окубайт. Сиз мисалы азыр 45 жаштагы ата-эне болсоңуз же мугалим болсоңуз, сиз өзүңүздү ошол жаш баланын ордуна коюп көрсөңүз, например, сиз 12 жаштагы бир подросток бирөө болсоңуз, сиз китеп окуйт белесизби, телефон чукулайт белесиз? Конечно, телефон чукулайт болчу, туурабы? Ошон үчүн бул жерде маселе ата-эне өзүнүн баласын контролго алыш керек, телефон бербеш керек. Телефон бербейт дегенде бир класста 30 окуучу болсо, 30-дун 5-өсүндө телефон бар болсо, уже конкуренция башталат да, балдар бири-бирине өлчөшөт. Ошон үчүн баардык ата-энелер эле балдарга телефон бербеш керек. Айыл, аймак, область, республика, мамлекеттик деңгээлде бул саясатты биз колдошубуз керек. Балдарыбызга телефон бербешибиз керек. Эгерде балдарыбыздын могу менталдык дени сактыгын кааласак, мисалы үчүн Кытайда, Кореяда, өнүккөн мамлекеттерде балдар 18 жашка чейин определенный сайттарга кире албайт. Пайдасы жок. TikTok, PUBG, Free Fire деген сайттар ал жакта жок. Просто балдар ал жака кирише албайт. Кирейин десе да кире албайт. А бизде тилекке каршы азыркы учурда балабыз деле, апабыз деле, чоң энеси деле бүт бардыгы бүт жерде эмне кылып атат, телефон кучактап жатып атат. Эми чоң адамдарга бул тиешеси жок. Ладно, чоң адам 18 жаштан нары уже баягы психологиясы, нейрондордун бардыгы формированный деп коет да, формирование болгон. А вот кичинекейлерибизди биз неге кыйнап атабыз? Төрөлгөндөн баштап 7-8 айдан баштап алдына телефон коюп коюп атабыз. Балаңды өлтүрүп атасың сен, балаңды мындайча айтканда күнүгө телефон берген сайын сен балаңды өлтүрүп атасың. Ал тирүүнүн өлүгү болот. Дени сак, бирок менталдык жактан ал нервный болот, сагайыш айтат, ал психопат болот. Анан элестетиңиз, сиз азыр 35 жашта болсоңуз, 30 жылдан кийин картаясыз да. Анан 30 жылдан кийин жанагы балаңыз 30ка чыгат. Анан өзүң 60ка, 65ке чыгып алып, оорукчан болгонуң ас келгенсип, плюс 30 жаштагы балаң дагы бир оорукчан болсо, андай баланын андай кыздын не кереги бар? Ошон үчүн урматтуу ата-энелер, сиздерге алтын сырга, эгерде балдарыңыздардын менталдык дени сактыгын кааласа, ал жакшы окубай эле койсун. Жакшы окубаган балдар илгерде эле болгон. Окуусунан жетишпей эле, ал просто телефон чукубасын, просто виртуалдык жашоого кирбесин. Ошону контроль кылыңыздар. Бул бизге эртең 20, 30, 50 жылдан кийин бул биздин мамлекетибизге өтө чоң проблема алып келе турган чоң бир көйгөй.